Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah ve alihi ve sahbihi ve men vala. Eyyuhel ihvetil kiram. Hakeza vasalna bifadlillahi ta'ala ila dersi sabi' min durusin nahvi. Ova dostlar, oşentip biz nahvu sabağımızın 7. sabağına da jetip geldik. Allah Taala zeynimizni açıp algan ilimibizge berekesin bersin. Ар дайымкыдай эле бул сабакка киришүүдөн мурда өткөн сабакта эмнелерди үйрөндүк? Ошону кыскача эскерип кетели. Өткөн сабакта биз араб тилиндеги сөздөрдүн грамматикалык өзгөрүшүнө, тактап айтканда ал-и'робу вал-бина темасына токтолгонбуз. И'роб жана бинанын аныктамасын берип, мисалдар аркылуу жакшыраак түшүнүүгө аракет кылдык. Ошентип бизге төмөнкүдөй жыйынтык белгилүү болду. Араб тилиндеги сөздөрдүн басымдуу бөлүгү му'роб, өзгөрүүчү сөздөр. Өзгөрүүчү сөздөр болжол менен 99%-ын түзөт. Ал эми калган 1%-ы гана бул мабни сөздөр, өзгөрбөгөн сөздөр болуп эсептелет. Бул пайыздык бөлүштүрүү болжолдуу гана. Биз үчүн негизгиси араб тилинде мабни сөздөрдүн аз экендигин билип алуу. Эсиңерде болсо мурдагы сабакта биз мабни сөздөрдү 4 негизги топко бөлгөнбүз. Алар төмөнкүлөр: ад-домаир, асмаул ишара, асмаул маусула, асмаул истифхам. Эми болсо ушул 4 негизги топко кирген мабни сөздөрдү ирети менен карап чыгалы. Мабни сөздөрдүн эң биринчи түрү ад-домаир, ат атоочтор. Ад-домаир сөзү арабча домир деген сөздүн көптүк түрү. Биз 5-чи сабакта көптүктүр жасоонун 3 жолун үйрөнгөнбүз. Силерге суроо: ад-домаир сөзү көптүктүр жасоонун кайсы түрүнө кирет? Жообун комментарийге жазабыз. Эми бизде суроо жаралат. Эмне үчүн биз сүйлөм курганда ат атоочторго муктажбыз? Бул суроого кыскача жооп берип көрөлү. Ат атоочтор сүйлөм курганда абдан маанилүү кызматты аткарат. Эгер сүйлөмдө ат атооч колдонулбаса, сүйлөм узарып кетет. Же бир эле сөз кайра-кайра кайталанып калат. Мисалы, мен, сен, силер, алар, ал деген сөздөр булар ат атоочтор. Эми сүйлөм түзүп көрөлү. Асан мектепке барды. Асан мектептен китеп алды. Асан үйүнө кайтып келди. Эми бул сүйлөмдөрдү ат атооч менен кыскартабыз. Асан мектепке барды. Ал мектептен китеп алып, үйүнө кайтып келди. Байкаганыңыздай бул сүйлөмдө ал деген ат атооч сөзү колдонулду. Муну менен биз асан сөзүн көп колдонбой, ал сөзүн колдонуп, сүйлөмдү кыска жана түшүнүктүү кылууга жетиштик. Кудайга шүгүр. Биз ошентип ад-домаир, ат атоочтордун сүйлөмдөгү орду жана кызматы менен таанышып алдык. Эми болсо достор, биз ат атооч деген сөздү көп колдонбоого аракет кылабыз. Анткени биз араб тили сабагын өтүп жатканыбыз үчүн арабча терминдерге акырындык менен көнүп барышыбыз керек. Мисалы, домир, домаир деген сөздөрдү колдонобуз. Эми келгиле достор. Домир деген эмне экенин араб тилиндеги аныктамасы аркылуу билип алалы. Ма хуа домир? Домир деген эмне? Ад-домиру исмун вуди'a ли мутакаллимин ау мухатабин ау гаиб. Домир сүйлөмдө сүйлөп жаткан адамга, кайрылып жаткан адамга же сөз болуп жаткан, бирок ошол учурда жок адамга карата айтылган сөз.
Демек бизге белгилүү болду жогорку аныктамадан кийин. Адам сүйлөшүп жаткан учурда сөзсүз түрдө 3 жактын биринде сүйлөйт экен. Биринчи жак мутакаллим. Мен, биз деп сүйлөгөн адам. Бул сүйлөп жаткан адам өзү. Арабча мутакаллим сүйлөөчү жак деп аталат. Экинчи жак мухотоп. Сен, силер, силер экөөңөр деп сүйлөнгөндөр. Бул сүйлөмдө сүйлөшүп жаткан учурда карама каршы тараптагы адам. Бул арабча мухотоп, кайрылып жаткан, сүйлөнүп жаткан жак болот. Үчүнчү жак гаиб. Ал экөөсү, алар деп сүйлөнгөндөр. Бул сүйлөшүүгө түз катышпай, бирок ошол учурда сөз болуп жаткан тарап. Муну арабча гаиб. Ошол жерде болбогон адам десек болот. Эми достор, ушул 3 жакты үйрөнүп алганыбыздан кийин ошол жактарга тиешелүү болгон домирлерди үйрөнүүгө киришебиз. Бирок бул жерде бир нерсени эскерте кетишибиз керек. Араб тили менен кыргыз тилинин ортосунда 2 чоң айырмачылык бар. Биринчиси жыныс жагынан айырмачылык. Араб тилинде эркек кишиге, аял кишиге карата жыныс ажырымдары так эске алынат. Мисалы, сен деген сөз аял киши менен эркек кишиге бөлөкчө айтылат. Экинчиси сан жагынан айырмачылык. Кыргыз тилинде жекелик жана көптүктүр гана болсо, ал эми араб тилинде эки кишиге, эки нерсеге карата өзүнчө айтылат. Бул бөлүнүштөр тууралуу биз 5-сабакта кеңири токтолгонбуз. Ошол сабакка кайрылып, кайрадан бир сыйра көрүп чыгууну сунуштайм. Сөздүн кыскасы, домирлерди үйрөнүп жатканда дал ушул эки өзгөчөлүктү да эске алуу зарыл. Араб тилинин байлыгы дал ушул тактыкта жана тартипте жатат. Кыскача кайталоо. Жогоруда биз бир нече грамматикалык терминдерди айттык. Эми ошол терминдердин арабча аталышы жана кыргызча маанисин айтып өтүп, анан сабагыбыздын негизги максатына өтөбүз. Албетте, доскага көңүл койгон абалда. Биринчи гаиб, үчүнчү жактагы эркек кишилер. Экинчи гаиба, үчүнчү жактагы аял кишилер. Үчүнчү мухотоп, экинчи жактагы эркек кишилер. Төртүнчү мухотаба, экинчи жактагы аял кишилер. Бешинчи мутакаллим, биринчи жак. Мен, биз деп сүйлөгөн адам. Эми ар бир жактын сан жагына карата бөлүнүшү. Муфрод жекеликтүр, мусанна экиликтүр, жам көптүктүр. Эми дал ушул бөлүнүштөрдүн негизинде домирлерди таблица иретинде үйрөнүүгө аракет кылабыз. Үчүнчү жактагы эркек кишилерге карата айтылган домирлер хуа, хума, хум. Үчүнчү жактагы аял кишилерге карата хия, хума, хунна. Экинчи жактагы эркек кишилерге карата айтылган домирлер анта, антума, антум. Аял кишилерге карата анти, антума, антунна. Биринчи жактагы сүйлөп жаткан адам домирлерди кантип айтат? Ана, мен, нахну, биз. Мына достор, ошентип домирлерди жагына, санына жана жынысына карай аталыштарын үйрөнүп алдык. Биз жогоруда үйрөнгөн ат атоошторду кыргыз тилинин грамматикасында жактама ат атооштор деп атайбыз. Достор, биз буга чейин мен, сен, ал деген домирлерди колдонуп сүйлөөнү үйрөндүк. Эми болсо сүйлөм ичинде менин, сенин, анын деген таандык кылуучу ат атоошторду колдонуп сүйлөөнү үйрөнөбүз. Араб тилинин грамматикасында таандык кылуучу домирлер сөздүн аягына кошулуп, ошол затка ким ээлик кылып жатканын көрсөтөт. Мисалы, китеп деген сөздү 3 жакка тең таандык кылып айтып чыгалы. Мунун эч кандай кыйын жери жок. Китеп, китеп. Ошол китепти менин китебим, сенин китебиң, анын китеби, ал экөөсүнүн китеби, силер экөөңөрдүн китебиңер,
биздин китебиз деген сыяктуу сөздөрдү араб тилинде кантип айтабыз? Жакшылап көңүл бурабыз. Китабуху, китабухума, китабухум, китабуха, китабухума, китабухунна, китабука, китабукума, китабукум, китабуки, китабукума, китабукунна, китаби, китабуна. Болду. Эч кандай кыйынчылык жери жок. Китепти 3 жакка тең таандык кылып, сеники, аныкы, меники деген сыяктуу сөздөрдү колдондук. Мына ошентип таандык кылуучу ат отошторду да үйрөнүп алдык. Эми көбүрөөк практика кылышыбыз керек. Силерге чакан тапшырма. Араб тилинде калем деген сөздү калямун дейбиз. Ошо калям сөзүн жогорудагыдай тартипте 3 жакка тең таандык кылып комментарийге жазабыз. Анан араб тилинде кандай гана зат атооч болгон сөз жаттасак, исим болгон сөз жаттасак, ошону дагы ушул 3 жакка таандык кылып ар дайым машыгып жүрөбүз. Достор, негизги темабызды унутпайлы. Биз бул сабакта мабди сөздөрдү үйрөнүп жатканыбызды эске алып коюшубуз керек. Азыр үйрөнүп жаткан таандык кылуучу ат атооштор да, жактама ат атооштор да дал ошол мабди аракети өзгөрбөгөн сөздөрдүн катарына кирет. Максатыбыз ушул мабни сөздөрдү ирети менен таанып, сүйлөм ичинде туура колдонуу. Сабактын жүрүшүндө үйрөнгөн домирлерибизди сүйлөм ичинде кандай талданаарына өз алдынча токтолобуз. Эми сиздерде мындай суроо жаралышы мүмкүн. Биз жогоруда 14-14төн 28 домирди үйрөндүк. Анда дагы канча домир бар деп ойлонуп калсаңыздар, мындай суроо табигый эле көрүнүш. Анткени сиздер окууну анализдеп түшүнүп жатасыздар. Мындай суроо илимге болгон кызыгуунун белгиси. Машааллах, ахсантум дештен башка эч нерсе дей албайбыз. Эми домирлердин саны канча деген суроого жооп берели. Араб тилинде болжолдуу 70 домир бар. Болжолдуу деп домирлердин саны бүдөмүк болуп калса, өз алдынча изилденип, так санын комментарийге жазып коебуз. Негизинен достор, янкасиму домиру иля кисмайни. Ад-домирул барис вад-домирул мустатир. Домир ад-домирул барис ачык көрүнгөн жана ад-домирул мустатир жашыруун көмүскөдөгү домир болуп, эки түргө бөлүнөт. Аввалан ма хуа ад-домиру аль-барис. Домирул барис деген эмне? Ад-домирул барис хуа ма лаху суратун фил лафз. Домирун барис деп сүйлөмдө ачык көрүнүп, угулуп айтыла турган домирди айтабыз. Буга мисал, жогоруда биз өткөн жалпы 28 домирдин баары ушул ад-домирул бариздин түрүнө кирет. Анткени ана, нахну, хуа, хума, хум булардын бардыгы китепке жазылат, айтсаң угулат, сүйлөсөң сүйлөнөт. Ошондой эле китабуху дагы ху домири дагы, китабуха дагы ха домири дагы бардыгы ачык көрүнүп, угулуп, сүйлөнүп турган домирлер. Факуллу домирин нараху ва нантикуху юсамма домирон баризан. Андыктан сүйлөмдө угулуп, ачык көрүнүп турган ар бир домир бариз деп аталат. Ошентип, ад-домирул бариз деген эмне экенин аныктамасы, мисалдары аркылуу түшүнүп алганга аракет кылдык. Эми ад-домирул мустатир деген эмне? Ошого кыскача токтололу. Ад-домирул мустатир хуа аллази лайса лаху суратун фил лафз. Ад-домирул мустатир деп сүйлөмдө сүйлөнбөгөн, угулбаган, китепке дагы жазылбаган домирди түшүнөбүз. Аны биз көмүскөдөгү маанисинен эле түшүнөбүз. Жөн гана мен кыргыз тилинден мисал келтирейин, жеңил болуш үчүн. Мисалы мен айтсам, кетти, алды, сатып алды, окуду, жазды деген сөздөрдү айтсам, бул жерде ал деген сөз көмүскөдөгү маанисинен эле түшүнүктүү болот. Мисалы, кетти, ким кетти? Ал кетти, жазды, ким жазды? Ал жазды. Ошол сыяктуу эле эми араб тилиндеги бир мисал менен чектелели.
Arap dilinde жазып жатат деген сөздü yaktubu deybiz. Yaktubu. Yaktubu деп эле биз сүйлөм түзсөк, сүйлөм дурус туура болот. Эми биз ал жерде yaktubуда ал жазып жатат дегенди көмүскөдөгү huwa деген домир менен гана түшүнүп алабыз. Yaktubу, huwa yaktubu. Ал жазып жатат. Huwa деп жазып отуруштун эч кандай кажети жок. Yaktubу десек жетиштүү болот. Huwаны биз көмүскөдөгү ал деген маанисинен эле түшүнүп алабыз. Эгерде бул домирул мустатирде кандайдыр бир түшүнбөстүк боло турган болсо, эч кандай кыжалат болуштун кереги жок. Биз азыр муптадийбиз, башталгыч окууну окуп атабыз, араб тилинин башталгыч этабындабыз. Шай'ан фа шай'ан, бара-бара, бирин-кетин китептерди окуган сайын бардыгы ачыкка чыгып түшүнүктүү болуп калат деген үмүттөбүз. Достор, биз ошентип домирлерди экиге бөлүп алдык. Ад-домирул барис жана ад-домирул мустатир. Ад-домирул мустатирди ушул жерден унутуп турабыз. Эми карайбыз. Ад-домирул барис янкасиму иля кисмайни. Muttasilin ve munfasilin. Ad-domirul baris, açık görüngen domir, iki türge bölünöt. Muttasil bolot, jana munfasil bolot. Biz bul jerde hiç kanday bir жаңы теманы açkan жокпуз. Бул сабактын башынан баштап эле ушул ad-domirul muttasil, ad-domirul munfasil тууралуу сөз кылып жатабыз. Сабактын башында биз ат атоошторду экиге бөлгөнбүз. Жактама ат атооштор жана таандык кылуучу ат атооштор деп. Биздин кыргыз тилинде эмне үчүн жактама ат атооштор деп аталып калды? Анткени биз сүйлөшкөндө мен, сен, ал деп сүйлөшөбүз. Биринчи жак, экинчи жак, үчүнчү жак. Ошондуктан бул жактама ат атоош деп аталып калган. Ал эми таандык кылуучу ат атооштор, алар бир нерсени бирөөгө таандык кылгандыгы үчүн, анын китеби, сенин китебиң, менин китебим деп таандык кылгандыгы үчүн таандык кылуучу ат атооштор деп аталып калган. Араб тилинде андай эмес. Араб тилинде муттасил сөзгө туташып келген домирлер, сөзгө туташып келген ат атооштор жана мунфасил өзүнчө келген домирлер деп аталат. Демек, билип алалы. Муттасил домирлер булар таандык кылуучу ат атооштор. Munfasil domирler булар жактама ат атооштор. Мен, сен, ал, хуа, хума, хум дегендер булар ад-домирул мунфасил. Китабуху, китабухума, китабухумдагы жармашып келаткан домирлер булар ад-домирул муттасил, туташып келген домирлер. Абдан жакшы достор. Биз домирлерди барис кылдык, мустатир кылдык, баризди өз ичинен муттасил кылдык, мунфасил кылып бир канча бөлүктөргө бөлүп алдык. Бирок биздин бул сабактан башкы максатыбыз бул эмес эле. Биздин бул сабактан максатыбыз мабни сөздөрдү үйрөнүш керек эле. Мабни сөздөрдүн эң биринчи түрү дал ушул домирлер болгондуктан биз ушинтип бөлүп үйрөнүп чыкканга аракет кылдык. Демек, биз жогорудагы үйрөнгөн жалпы 28 домирибиз бардыгы мабни сөз экен. Мабни деген эмне эле? Эгерде сүйлөмдүн ичинде бир мабни сөз боло турган болсо, ал кандай гана орунда турбасын, кандай гана ролду ойнобосун, анын аягындагы аракети өзгөрбөгөн сөз ал мабни сөз эле. Эми сиздер сүйлөм түзгөндө, арабча сүйлөм түзгөндө, дал ушул 28 домир сүйлөмдүн кайсыл жеринде келбесин, анын аягындагы аракет өзгөрбөйт. Анын аягындагы аракети өзгөрбөгөнүн сиздер i'rob талдоо иретинде айтып бересиздер, талдап бересиздер. Талдоо деген эмне? Талдоону биз түшүнүп алыш үчүн биринчи кыргыз тилинин грамматикасына кайтабыз. Кыргыз тилинин грамматикасында талдоо сүйлөмдүн ичиндеги сөздүн астын сызуу менен болот. Мисалы, сүйлөмдүн ээси бир сызык менен сызылат, сүйлөмдүн баяндоочу эки сызык менен сызылат. Бул кыргыз тилинин грамматикасына таандык көрүнүш. Араб тилинде талдоо андай болбойт. Араб тилинде талдоо сүйлөмдүн ичиндеги сөздүн аягындагы аракетин сүйлөм иретинде, сөз иретинде баяндап берүү менен ишке ашат.
Азыр биз жогоруда үйрөнгөн домирлерди катыштырып, жөнөкөй сүйлөмдөрдү түзөбүз. Анан ошол жердеги домирлерди жарым-жартылай гана i'робтогонго, талдаганга аракет кылалы. Алгач, ад-домирул мунфасилге бир мисал келтирели. Ана толибун. Мен студентмин. Ана деген сөз бул домир. Муттасилби же мунфасилби? Албетте мунфасил. Демек домирун мунфасилун. Домирлердин бардыгы мабни сөз экен. Демек домирун мунфасилун мабниюн. Аягындагы ананын аягындагы аракетине карайбыз. Ал сүкүн, мабниюн аля сүкүн. Домирун мунфасилун мабниюн аля сүкүн. Башка домир мунфасил болгон домирлердин бардыгы дал ушундай тартипте i'робтолот. Эгерде аягы фатха болсо мабниюн аля фатха, домма болсо мабниюн аля домма, эгерде касра болсо мабниюн аля касра. Эми ад-домирул муттасилге дагы бир мисал келтирели. Китабуху, анын китеби. Бул жерде хуну гана i'робтойбуз. Ал-хау домирун муттасилун. Анткени бул мунфасил эмес, жармашып келди. Ал-хау домирун муттасилун мабниюн аля домма. Эгерде муттасил болгон домирдин аягындагы аракети касра болсо касра, сүкүн болсо сүкүн, домма болсо домма кылып дал ушундай тартипте i'робтолот. Алхамдулилла, биз ушуну менен домирлердин мабни экендигин билип алдык. Анын шылтоосунда домирлердин бөлүнүшүн билип алдык. Келерки сабакта биз асмаул ишара, асмаул маусула, асмаул истифхам, алар дагы мабни сөздөрдүн катарына кирет. Ошолорду бирме-бир үйрөнгөнгө аракет кылабыз. Келерки сабактан көрүшкөнчө, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.